kelme keltiriyor tuğrasında. Allah Teala Kur'an'da Kasas suresinde Allah andan başka oday yok. Bul dünyada da o dünyada da bardık maktullar жалгыз özüne gana taandık degan. Hadiste olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'tan başka oday yok ekenligini, jana Allah'a eç nerseni tengebey, Muhammed Allah'ın kulu jana elçisi ekenine çın yürekten işense, anın kanday kemçiligi bolsa da Allah anı beyişke çıgarat degen. Kelime degen söz bu özünde kalima, onda bir söz degen ma'no beredi. Kalima o söz. Kanday söz dese janында men aytып атабыз калиматы тайыба, жакшы söz. Эми Аллах Таалага эң жаккан сөз эмнекен? Ал аны жалгыздоо, же болбосо аны улуктоочу сөздөрдүн болуп эсептелет экен. Ким дегим Аллах Тааланы улуктаган болсо, жана ким дегим Аллах Тааланы жалгыздаган болсо, ошондой эле субханалла, ким дегим ушу келмени чын жүрөктөн айта турган болсо, Аллахтын жалгыздыгы туурасында, же болбосо ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп турган болсо, кийин ал сөзсүз анын кемчилиги болгон болсо да бейишке кирет дейт. Кемчилиги болсо да. Ошон үчүн бизде Ханафи мазхабында эгерде бир адам иманга келген болсо дейт. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул келмесин айтып жүргөн болсо, ал адам намаз окубаса дагы, орозо тутпаса дагы, хажылык кылбаса дагы, керек болсо күнөө кылып жүрсө да биз мусулман деп эсептейбиз. Эмне үчүн? Анткенсе ал келме, иман келтирген себеп, келме айткан себебине. Ошо келмени айтып жүргөн себеп. Бирок эмнекен? Ал адам чоң күнөөкөр болот экен. Кайсы десе намаз окубаган үчүн, орозо тутпаган үчүн, ажылык кылбай, бай болуп ажылык кылбай жүргөн үчүн чоң күнөөкөр болуп, кыяматта Аллахтан аны жооп берет деп ишенебиз. Эми бирок ошол жөнүндө пайгамбар айтып атқан, ал ушундай келмени айтса, ал бейишке кирет деди. Bir окуяда Убайдулла ибн Ади радияллаху анху мындай дейт экен. Bir gün пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу отурганбыз. Сырттан бейтаныш bir адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына келип, кулагына bir нерсени шыбырады. Эмне жөнүндө шыбырашканын эч ким уккан жокпуз. Акыры пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү аны айтып берди. Көрсө ал адам ушакчылардын бирөөсүн өлтүрүү үчүн уруксат сурап келген экен дейт. Караса, кандай? Ушакчыларды өлтүрүүнү үчүн уруксат сурап келди. Ал адамдан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал Аллахтан башка кудай жок экендигине, жана Мухаммад Аллахтан кулу жана элчиси экенине ишенбейт бекен деп сурады дейт. Кийин берки адам жок, ал ишенбейт деп жооп берди. Намаз окуйт бекен? Жок, намазды окубайт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах мага дал ушундай адамдарды өлтүрүүгө тыйым салган деди. Кара, керек болсо, эгерде бир адам ушул нерсени келмени биле элек болсо, ошол адамды дагы, ошо мусулман эмес болгон себебинен дагы өлтүрүүгө биз шариатта тыйым салган. Эмне үчүн? Анткени ушу келменин улуктугунан. Bir адамга менимче пайгамбарыбыз качан сахабалардын бирин bir жогортууга жөнөткөн мезгилде аларды келип элдигине пайгамбарыбыз айтып аткан. Качан ошол жерге барганыңарда биринчи аларга келмени үйрөткүлө. Эгер ошол келмени кабыл алса, анан намаз окуганды буйругула. Ага чейин согушпагыла алар менен деди. Эмне үчүн? Биринчи жакшылыкты жеткизгиле. Адамдарга, адамзатка эң биринчи жеткизе турган жакшы сөздүн бир эң жакшысы бул келме болуп эсептелет. Келме ла илаха иллаллах. Ким ушу келмени айткан болсо, ушул ыктыда кылган болсо, кээ бир айтат го, мисалы, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы эмнеге? Жүрөгүң менен таан, дилиң менен таан. Дегени ошол бир адам эгерде дили менен ошо Кудайын тааныган болсо, ла илаха иллаллах деп ушу бир Алладан башка Кудай жок экен, анын алдына кайтып барып чындык экенин ишенген болсо, жана келмени ушу ла илаха иллаллах деп айта турган болсо, ал адам экен ошол убакытка чейин ал бактысыз болуп эсептелет. Качан айткандан кийин ал бактылуулардын катарына кошулат. Эмне үчүн? Анын күнөөлөрү кечирилет. Ушу келменин себебинен ал тозоготунан куткарылат экен. Эми Аллах Тааланын жалгыздыгы туурасында Аллах Таала ошол эле Касас сүрөсүндө айтат экен: Аллахка башка нерселерди теңеп, аларга сыйынбагыла. Алладан бирөөнү да сыйынбагыла, Алладан башка. Эч кандай жана мазарларга барбагыла. Эч кандай жанагындай бир ыйык деген жерлерге барбагыла. Ыйык ар кай жакын жанакында бир Манас атанын күмбөзүн ыйык дешет, Сулайман тоонун ыйык дешет, дагы эмнелер бар. Ар кай жактасы кайсы жерде ыйык деп айткан болсо, ошол жерге баруу, ошол жерге сыйынуу бул күнөө болот. Эмне Алладан башка бирөөнө сыйынып болбойт экен. Bir мисалы bir Аллахтан башка бирөөнү теңеп, же болсо ошол мага жардам берет, же болсо мен Кудаймын деген сөздөрдөн алыс болуш керек. Эмне үчүн? Анткени Алла өзү тийип аткан. Алладан башка эч кимге сыйынбагыла.
Пайда да бере турган Аллах, зыян бере турган да Аллах. Алладан башка эмне экен? Сыйынга татча жасал. Бүткүл жагында бир жалгыз экен да. Сыйынган Роббил алем, жаратуучу жанында жалгыз, берүүчү жагынан да жалгыз, алуучу жагынан да жалгыз, бүткүл жагынан жалгыз экен. Ага эч бир нерсе тең келе албайт экен. Андан башка Кудай жок. Анын өзүнөн башка жандуу жансыздын баары жок болот. Андан башка бүткүл жандуу жансыздын баары жок болот. Өкүмдарлык жалгыз өзүнө гана таандык жана жалгыз өзүнө гана кайтып барасыңар дейт. Лекен өкүм Алланын алдында экен. Кудай Алланын алдына барып жооп берип бар экен. Ошол жерде өкүм, падыша, ошол жерде субхан сурак ала турган казы да ким болот экен? Аллах Таала өзү болот экен. Бир дагы башка менен сыймагыла алат. Хадисте Аллах ла илаха иллаллаху валлаху акбар деген адамдын эч болбогондо 4/1 бөлүгүн тозоктон куткарат. Кимде ким бул сөздү 2 жолу айтса, анда Аллах аны тозоктун толугу менен куткарат деген. Жолсо кимде ким ла илаха илlallah Аллах Тааланын жалгыздыгына баш ийсе, Аллах Таала жалгыз, эч бир шериги жок. Алар мурункулар эмне болуш үчүн диндердин баары бузулду? Анткени себеп алардын эмне экен? Диндеринде алар көп кудайлык этишти, көп кудайга сыйынып башташты. Церковьтерге иконалар, буддисттер болсо ар кандай таштарга сыйынып башташты. Шайтан дагы тогутка сыйындырат. Тогут деген эмне экен? Жалган кудайчага сыйындырганга аракет кылат экен. Көп вакыттарда байлыкка сыйынгандар бар, бийликке сыйынгандар бар. Ошол ошонсуз аз мен ошо акчам жок болсо киши эмесмин деген адам эле эмне кылат? Ошол мындай ширк кылган болот. Кудай Тааланын жалгыздыгына дагы бир нерсе кошкон болот. Алла Тааланы жаратып туруп, байлык менен бийликти бир да жолу карап койгон эмес. Биздин эле көз карашыбызда эмне экен? Ал бийик көрүнүшү мүмкүн, бирок Аллахтын көз карашында ал эч нерсеге жарабайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү качан баягы бүткүл пайгамбарлык келген Меккеден Мединеге келип келгенден кийин пайгамбарлык күчтүү болуп адамдарга дин жеткизе баштаганда ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы мурунку ошол замандагы падышаларга каттар жөнөткөн экен. Эмнекен кайсы каттар жөнөткөн? Христиандарга, үйдейлерге жөнөткөн экен. Бирөөндө Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын кулу жана элчиси Мухаммедден ирандыктардын башчысы Кисрага дейт. Эмнекен? Кисрага кат жазып атат экен. Саламымда акыйкат адал жолдо жүргөн Аллахка жана анын элчисине тишенген Аллахтан башка Кудай жок экендигине жана анын жалгыз жана теңдеш экендигине, Мухаммеддин анын кулу жана элчиси экендигине ишенгендерге жолдоймун деп аткан. Карасаң кандай нерсе. Биринчиси тавхид экен. Бир гана жалгыз Аллахка. Бүткүл баардык нерсенин баардыгы жалган болду. Мисалы Меккеде эмеде Кабанын ичинде 164 ушундай 364 бут турган экен да. 364 жанагындай бир идолдор болгон да. Ошол нерселерге адамдар сыйынган. Бирок пайгамбар айтат, мен силердин көп кудайга сыйынардан ичинде адашып кетет деп коркпойм деген да. Силер ширк кылышыңардан коркпойм деген. Бирок силердин жүрөгүңөргө ширк дейт жана кумурсканын жана кумурска баскандай болуп кирип кетет экен да. Кирип кетет деген. Я Расул эмнесе? Рия ва сума деген. Эл көрсүн, эл уксун деген нерсени кыла берсе адам, ошол адамдын жүрөгүнө ширк кирип кетет экен. Мен деген. Мен. Кантип кирип кеткен билбей калат экенсиң. Мен дей берет экен адамчы. Ошондо субханалла ал адам адашып кетет экен. Машалла, Аллах Таала өтө улуу зат экен. Аларга айткан, силер кааласаңар ишенгиле, кааласаңар ишенбегиле. Ал Куран мурда илим алгандарга окулган кезде жүзү менен саждага жыгылышат. Алар жараткан эгебиз ар кандай кемчиликтөрдөн аруу жараткан эгебиз угадар сөзсүз түрдө аткарылат дешет. Эмнекен? Бул жерде мурункуларга айтып аткан да. Негизинде Куранды кимдер түшүнөт экен? Мурункулар да түшүнгөн экен. Бирок кимде ким субханалла ушул Алла Таала айтып аткан, Аллах Тааланын улуу деп, аны эч бир бүт нерседен таза деген адам гана эмнекен акыйкат жеңишке жетет экен. Бүт нерседен тазалаш керек экен. Аллахты. Аллах Таалага адамдык сыпат бербеш керек экен. Аллах Таала кулагы бар экен, угат экен, жосо ушундай экен, ушундай асманда отурат экен деп айтпайт экенбиз. Аллах Таала эмне көрөт экен, бирок бизге окшоп көзгө муктаж эмес экен. Алла угат экен, бирок бизге окшоп кулакка угуш муктаж эмес экен. Эмнекен бир да нерсе, биз угуучу, билүүчү, көрүүчү дейт экенбиз, бирок Аллах Таала эмне дейт экенбиз? Ага биздиге окшош эмес экен. Биз Алла Тааланы субханалла мындай бир нерсе окшоштура турган болсоң, жисим берген, анын улуулугу жоголуп кетет. Мисалы алса, баардык адамдар отурган баардык адамбыз да. Бирибизден бир улуу эмеспиз. Баарыбыз бирдейбиз. Бирок Аллах Таала биздей эмес экен да. Бизге окшош эмес экен. Көрүп турат, угуп турат. Бирок субханалла биздей көзгө же бир нерсеге муктаж эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашат экен. Улуулук деген эмне я Расулла? Ошондо
Жакыр болсоң да жакшылык кылууң жана күнөөлүүнү кечире билүүң деп жооп берген. Ал эми бийиктиктеним деп сураганда адамдар жакшы иштерди кылууң жана жаман иштерден алыс болууң деп жооп берген экен. Эндекен бул дагы ушундай экен. Адамдын улуулугу, адамдын улуулугу. Ушундай бир жакыр болсоң дагы жакшылык кылып күнөөдөн тыйылганың. Бул адамдын улуулук мына сыпаты экен. Эми Аллах Таала болсо өзүнүн пендесине дайыма жакшылыкты бере берет экен. Бир да секунд калтырбайт экен Аллах Таалачы. Жакшылык бериле берет экен, качанга чейин, качан субханалла сиз менен биз бул дүйнөдөн өткөнгө чейин бериле берет экен ырыскыбыздычы. Алла эч нерсе муктаж эмес да, Алла улуу. Бирок Аллах Таала улуу болгон бир нерсе кылганын доомат кылбайт экен. Биз бирөө нерсе алсак доомат кылышыбыз мүмкүн, бирок Аллах Таала улуу болгон себептен доомат кылбайт экен. Качан пайгамбарлардын бири ушундай сабыр кетип, ушундай бир кыйналып, кысталып атканда Ибрахим алейхиссалам экен. Ушундай бир, "Я Алла, мен чыдабай кеттим бул адамдын күнөөсүнө" дегенде, эмне деди? "Эй Ибрахим" дейт. "Менин пенделерим" дейт, "менин пенделерим. Күнүнө" дейт, "күнүнө миң деген күнөөлөр менин көз алдыма көрүнөт. Бирок мен мага шерик келтиришет" дейт. "Менден башка Кудай бар" деп айтышат. "Бирок мен ошого деле сабыр кылып турам го. Сен сабыр кылбайсың" деген экен да. Карасаң кандай Алла кандай улуу. Улуу да, эмне үчүн анткени себеп субханалла кечире билет экен. Ошондой субхана кечире билет экен. Ошондой субхана жакшылыкка бере берет экен. Алла Таала улуу болгон себептен ушундай экен да. Биз болсо кечирбей койушубуз мүмкүн адамдар. Биз аны өч алганга аракет кылышыбыз мүмкүн, аны жок кылганга аракет кылышыбыз мүмкүн. Бирок Аллах Таала андан алыс экен. Аллаху акбар. Караңыздар. Аллах улуу дегенде кандай дейт? Улуулук Аллахка гана жарашат экен. Аллахка бүт жагынан жараша, улуулук жараша берет экен. Ал заты жагынан да, сыпаты жагынан да теңдеш улуу зат. Андыктан пенде жараткан Аллахтын буйруктарына баш ийип, анын буйругун бүт нерсесин жогору көрүшү абзел экен. Аллах бүтүндөй жандуу жансыздын жападан жалгыз кожоюну жана ээси, аны тигил же бул адамга жакшылык кылышына же жамандык кылышына да эч ким эч бир күч тоскоол боло албайт. Себеби Аллах чексиз кудуреттүү улуу зат экен. Машалла, мына ушундай Аллах Тааланын сыпаттары бар экен, туугандарым. Эмне үчүн муну айтып атабыз? Анткени себеп эгерде сиз менен биз Алла Тааланын жалгыз экендигине, улуу экендигине, теңдеши жок экендигине ишенмейин, ыйман келтирген катарына келбейбиз. Биздин келмебиздин калпы чыгып калат. Эгер келме айтып коюп эле башка бир арбак колдосун деп жүрсөң, келме айтып коюп эле дагы бир ушундай иштер кылып жүрсөң, жанагындай мазарларга барып көз ачлап чыгып жүрсөң, келме айтып коюп эле дагы деле субханалла акчаңа таянып жүрсөң, бийлигиңе таянып дагы бир нерсеге таянып аткан болсоң, анда сен Алланын улуулугуна, анын теңдеши жок экенине каршы чыккандардын катарында болуп калат экенсиң. Аллахым сактасын баарыбызды, субханалла. Келмелер чыкканда жүрөктөн ушундай чыгыш керек. Аллахым ла илаха иллаллах дегенде, Алла теңдеши жок, улуу жана кудуреттүү. Ага эч нерсе тең келбейт. Мына ушул нерсе биздин келмебиз экен. Машалла. Аллахтын улуулугу кандай эсе, мынекен биз пенде кечирбейт экенбиз, бирок Аллах Таала кечирет экен. Биз пенделер субханалла туура эмес иш кылат экен, бирок Аллах Таала туура эмес иш кылбайт экен. Алла дайыма туура нерсени кылат экен, машалла. Аракет кылабызбы? Субханака абди ашханта ва астагфиру ва атубу илайк. Аллах разы болгондон болсун. Алхамдулилlah. Колдон келсе түшүндүрдүк, машалла. Сиздерден калганы сиздердики. Аллах разы болсун.